Саламатсыздарбы, кутмандык ушуга көңүлдүү күнүңүздөр менен биринчиден кайрадан баарыңыздарды ушул улуу Рамазан айы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле кармаган орозолор кабыл болсун. Мына атына заты жарашкан Келечек Турак жай кооперативи өз ишин улантып жаткан учуру бүгүнкү күндө дагы эле ушул эле биздин Келечек Турак жай кооперативинен уй алган мүчөбүздүн үйүнө келдик. Бир нече убакыттан кийин ошол мүчөбүз менен жолугушуп, ушул үйдү кандай алды, канча бага алды, аны менен чогуу баарлашканга аракет кылабыз. Ассаламу алейкум мырза. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Атыңыз кийин таанышып алдычы? Жыргалы. Менин атым Байыш. Жыргалы өтө кубанычтабыз. Ушунда биринчиден сиздерди жалпы Келечек Турак жай кооперативинин атынан, жамааттын атынан ушул үйлүү болушуңуздар менен куттуктайбыз. Ушул жакшы кабарды угуп алып биз да келдик. Ушул биздин мүчөбүз ким болду экен депчи. Анан Жыргал мырза айтсаңыз, ушул негизи эле үй издегенде өтө оор турат эмеспи? Силер канча жылдан бери ушул максат кылып ушул үйгө канча жыл дегенде жеттиңиздер? Буга чейин каерде жашап келдиңиздер? Биз буга чейин квартирада эле жашачубуз, ушу көп жылдан бери. Анан ошо үйгө жете албай эле, бир аз топтогон акчабыз жетпей, же жерге жетпей, же үйгө жетпей. Анан ошо рекламадан көрүп калдык ушундай кооператив бар экенин. Анан барып консультация алдык. Анан ишендик. Башында бирок сиздер мындай рекламадан көргөн чакта деле мындай толук ишенич болгон жок. Ишенич болгон жок, конечно. Кандай болот экен деп ойлондуңуз да? Ойлондук. Анан бардык, сураштырдык. Бир-эки жолу консультация алып кеттик. Алардан алган кишилерден көрүп аттык. Анан ошо биз деле анан рисковать этип эле. Ошондо Жыргал мырза канча жыл дегенде үйгө жетип отурасыз? Эми так, мына мен үйлөнгөнүмө уже 6-7 жыл болду. Ошо 6-7 жылда жеттик. Жакшы. Өзүңдүн үйүң болгон башкача болуш керек. Конечно, өзүңдүн үйүң жакшы да, кирип бир муң курсаң да өзүңдүн үйүң дегендей. Ошо жакшы буюрса өзүбүздүн үйүбүз. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар, үйүң күрүң болсо да өзүңдүн үйүң болсун дегендей. Өзүңүз кайсы жерде колдонуп аласыз? Өзүм Нарындан болом. Нарын өзүнөн. Нарындан болобуз. Ошондо үйлүү болуп калам деп ойлодуңуз беле негизи эле? Түшүңүзгө да киргенде болсо керек анда. Ой, эми максат койгонбуз да, эми үйлүү болобуз да. Анан эми буюрса мына эми Кудай насип этип үйлүү болуп отурабыз. Силерге да рахмат. Силердин артыңар менен болуп атабыз буюрса. Эми Келечек Турак жай кооперативинин канчаларга мүчөлөрүбүз келип ушундай үй алып атышат. Чындыгында баягы ситуацияга байланыштуу көп ишенгендери бар, ишенбегендери бар дегендей. Анан бирок азыркы учурда жаман эмес, Кудайга шүгүр. Келип жазылып, ушундай очиттери келгенде үйлүү болуп атышат. Анын бири мына сизсиз, Жыргал мырза. Дагы бир жолу ушул үйүңүз майлуу сүттүү болсун деп айта кетели. Баягы айтып коет, кыргыздын канча бут керсе кут керет депчи. Негизи канча балаңыз бар? 2 кызым бар. Бирөө 6-да, бирөө 4-тө садикке барышат. Бала бакчага барышат. Өзүңүз алып барып өзүңүз алып келесиз, өзүбүз эртең менен чогуу кетебиз, кайра кечинде чогуу келебиз. Жакшы экен. Анан айтсаңыз, сиздер мына Келечек Турак жай кооперативине келгенде канча миллионго чейин договор түздүңүздөр? Суммасы канча миллион болду? Ошо 2 миллионго келишим түздүңүздөр, э? Келишим түздүк. Анын 25%-ын бердиңиз. 25%-ын төлөдүк. Ошо андан кийин очередке турдук, договор түзүп. Анан ошо очеред аз калганда айтты, үй издегиле деди. Анан ошо үй издедик, өзлөрү да келип көрүштү. Оценщиктер бар экен. Ошолор келип көрүп, жакшы үй экен, алсаңар болот деди. Анан ошо алдык, өзүбүзгө да жакты. Бул үйүңүз ошондо эле өзү ушундай ремонт ушундай беле же өзүңүздүн колуңуз менен жасадыңызбы? Жок, ремонтту ушул эле болчу, өзүбүз дагы кичине бир аз кичине кошуп жагдыңыздар. Дагы жасап атабыз буюрса. Эмнесин жасасаң өзү ушуну эле жасап алсаң жакшы эле экен. Майдачы да жасалгылары бар эми буюрса. О да майдачы дейм, жер үй дүканын үстүнө чыга берет да. Ошондо бул кайсы райондо жайгашкан, ошону айта кетсеңиз. Бул Ак Ордо 3-тө. Ак Ордо 3. Ак Ордо 3. Сокулук районуна караштуу. Сокулук районуна карайбыз. Сотук канча аянтчасы? 4 сотик. 4 сотик. Дагы анча-мынча да пландаган нерселериңиз бар да, сарайсыз да бирдеме аласыз да. Азыр погреб казып атабыз. Ошо фундаменттер куюлган, склад сарайларга. Ошолорду буюрса тургузабыз дагы. Кудай буйрса эми ушул үй менен туруп калбастан дагы бир ойлоруңуз барбы? Же туугандарга дагы алып берейин деген? Бар, конечно, кызыгып сурагандар бар. Аларга дагы эметип атабыз. Ушул жака баргыла деп. Мына силер үй алгандан кийин мисалы тууган урут деген нерсе бар да. Чын эле алдыңарбы деп анча-мынча ишенгендер болушу мүмкүн, ишенбегендер болушу мүмкүн, э? Азыркы күнгө чейин ишенбей жүргөндөр деле бар, ишенип баргандар дагы бар. Чын эле алдыңбы, кантип алса болот деп келди да. Ооба. Демек алса болот экен деп. Ошондо бул
үйдү өзүңүздөрдүн баягы чогулткан акчаңыздар менен пешенеттер менен тапкан акчаңыздар алган экенсиздер да. Сыр болбосо өзүңүз кайсы жерде иштейсиз? Өзүм шаарда эле иштейбиз. Мен өзүм доставкада иштейм, грузовой машина айдайм. Жакшы экен. Жакшы, ушул болгон маянанын баарын чогулттуңуз. Үйдөгүлөр болуп чогулттук. Баягы кыргызда бир жаш сөз бар го, ийгиликтин эрте кечи жок дейт. Адам баласы деген сөз түрдө бир максат коюш керек экен да. Максатсыз жашоо бул жашоо эмес деп коет го. Ошондуктан ушул максатыңызга жеткениңизге, ушул үйлүү болгонуңузга биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул үйдө дайыма тойлор болсун. Канча бут келсе кот кирсин дейт. Дагы бир жолу ушул келечек турак жай кооператив сиздерге ушул үйлүү болушу менен куттуктайм. Рахмат силерге да. Мынакей биздин келечек турак жай кооперативине барганда бир мүчөбүз Жыргал мырза болду. Дагы эле биз айтарыбыз, келиңиздер, катталыңыздар, үйлүү болуңуздар. Дайыма сиздерди келечек турак жай кооперативи күтөт.